Аракетиң болсо үй шартында баарын жасоого болот. Бүгүн сиздер менен биргеликте зебра круассанын чогуу жасайбыз. Буга чейин мен сиздерге биринчи вариантын көрсөткөнмүн. Бүгүн болсо экинчи вариант. Өзгөчөлүгү муздак суу жана муздак сүткө жасалат. Буга чейин дагы айтып келгем. Кадимки холодильниктеги эле муздак сүт жана суу, дрожж, сахарды аралаштырып, жакшылап баарын бирдей калыпка келгенче аралаштырып аласыздар. Андан соң керегинче 500-600 граммдай жогорку сорттогу ун керектелет. Ун өзүңүзгө жаккан сортту колдонсоңуз болот. Мен Макфа же Алия ундардын экөөнүн бирөөсүн колдоном. Андан кийин достор, биз унду аралаштырып алгандан кийин 82% майды аралаштырып жууруп алабыз. Камыр бирдей калыпка келгенден кийин баштыкка салып, кайра эле муздаткычта ачытып алабыз. 1 сааттын ичинде камырыбыз сонун болуп көтөрүлүп калат. Ага чейин как жигули деп бийлеп турсаңар болот. Камырыбыз көтөрүлүп чыккандан кийин 200 грамм камырды өзүнчө аласыздар дагы, калган камырларды майда бөлүкчөлөргө бөлүп чыгасыздар. Жана какаого бир аз суу аралаштырып, ушундай бирдей калыпка келгенчелик шоколад кылып аласыздар дагы. Экинчи алган 200 грамм камыр менен биргеликте жуурсаңыздар, ушундай шоколадный зайц болуп калат. Жанагы майда тегерекче болгон камырлардын баарынын ортолоруна 82% камырды сүйкөп чыгасыздар дагы. Эң бетине койгон камырды гана майлабайсыздар. Калганын баарын майлап туруп, кайра холодильникке жарым саатка коюп турасыздар. Жарым саатта май сиңип, камыр ушундай сонун болуп калат, мага окшоп чырайлуу болуп. Андан кийин жана шоколадный зайчты дагы жаябыз дагы мондой кылып. Булар ага чейин холодильникте турат достор. Муздаткычка коюп турасыздар. Андан кийин астына коюп, шоколадный зайчты үстүнө жанагы камырды коюп туруп, бирдей кылып жайып аласыздар. Дал ушул видеодо көрсөтүлгөндөй кылып. Андан кийин кайрадан бөлүкчөлөргө бөлөсүздөр. Эгерде сызгычыңыздар болгон болсо 10 см кылып кесип туруп, аларды кыйгачынан 3 бурчтук кылып кесип аласыздар. Дал ушул видеодо көрсөтүлгөндөй кылып. Мына көрүп турганыңыздардай ушундай кылып кесесиздер дагы. Кааласаңыздар шоколад, кааласаңыздар варенье, кааласаңыздар картошка салып койсоңуздар да болот ай. Тамаша да картошка салып койбогула, негизи таттуу нерсе салсаңар болот да. Варенье, шоколадпы, жаңгакпы, өзүңөр каалагандай нерсени салып туруп, дал ушул видеодо көрсөтүлгөндөй кылып туруп, ороп коесуңар. Андан кийин биздин даяр болгон оролгон шоколадный зайчтердин баарыны листке салып туруп, бетин жаап коесуңар. Жарым саатта сонун болуп көтөрүлүп калат да. Мындай болуп лака дум думалака тумалака тум деп билетсеңер болот. Карасаңар. Бийлеп алгандан кийин бир жумурткага бир аз сүт аралаштырып туруп, бетине сүйкөп аласыздар дагы. Духовкада 180 градуста асты үстүнү бирдей иштетип салып коесуздар. Заранее духовканы иштетип коюшуңуздар керек. Андан кийин достор, дал ушундай болуп көтөрүлүп чыгат. Аралыктарын алысыраак кылып койсоңуздар жакшы, себеби бышкан сайын бул чоңоюп кетет. Андан кийин достор, көрүп турганыңыздардай биздин даяр болгон круассан дедиңиздерби же? Краусан деди. Короче, тамгалар окшош экен, каалагандай айта бергилечи, менин деле айзура дей бересиңер го, ошондой болот. Мен билесиздер го, всегда один дома болуп жүрө берем. Балдар менен ызылдап атып тамак жасайм го. Анан бияктан камераны жасатып алып, духовка музып атат, үй пожар, кичинекей лялечка мемем дейт, наркы чоңурагы бутума жабышат, көтөр дейт, айланайын тегеренейин, жүдөп какап иштеп атсам, мама не жасап атасыз дейт да балдарым. Пирожка менен бөлүчкөй деп кутулдум эй. Мама, ичинде картошкасы жок го, сиз болсо пирожка жасап атам дедиңиз эле дейт. А эмне бар экен ичинде десем, шоколад дейт. Анда болсо бөлүчкө экен дедим. Чоңойгонуңар эсеп сүйлөбөй чай ичкиле, азыр өзүм голова кружится болуп атам. Жей бергиле, жактуу, жей бергиле деп туруп балдарым оозуна тыгып жедирип койдум. Достор, сиздер дагы ушундай кылып жасап жесеңиздер болот. Сиздер бирок оозуна тыкпай эле жедириңиздер, себеби мен түндө жасаган болчумун да. Бетине сахарный пудра же болбосо шоколад менен коздоп койсоңуздар болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Текстте рецепт болот. Кийинки берүүгө чейин жакшы туруңуздар.